Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад колледжи. БКМ контракт 018 тайпасынын студенти Насирдинова Гүлбара. Окутуучу Нурматова Майрамгүл Нарбековна. Математиканы окутуу методикасынан чоңдуктар бөлүмү боюнча аянт түшүнүгүн окутууга карата өз алдынча ишим. Көңүл буруңуздар. Аянт бирдиктери миллиметр квадрат, сантиметр квадрат, дециметр квадрат, метр квадрат, километр квадрат, ар жана ошондой эле гектар. Булар аянт бирдиктери болуп эсептелет. Аянт бирдиктери 1 километр квадратта 100 гектар бар, 1 гектарда 100 ар бар, 1 арда 100 метр квадрат бар, 1 метр квадратта 100 дециметр квадрат бар, 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат бар, 1 сантиметр квадратта 100 миллиметр квадрат бар. Аянт бул фигуранын ээлеген орду. Фигураларды бири-бирине дал келтирүү жолу аркылуу, жактары 1 сантиметр болгон бирдей квадраттарга бөлүп, аларды саноо аркылуу, палетка, аянтты табуу формуласы аркылуу S = A көбөйтүлгөн B. Фигураларды аянттарын аныктоодо бирөөнүн аянты белгилүү болсо, экинчини аныктоо үчүн бири-бирине дал келтиребиз. Экөө бири-бирине дал келгендиги үчүн биринчи фигуранын аянты канча болсо, экинчи да ошончого барабар болот. Бирдей квадраттарга бөлүү. 4 сантиметр квадрат болгон квадратты бирдей квадраттарга, жактары 1 сантиметр, башкача айтканда узун туурасы 1 сантиметр болгон бирдей квадраттарга бөлөбүз. Палетка. Палетка бул бирдей квадраттарга бөлүнгөн түссүз пленка. Алар квадраттык дециметр, квадраттык сантиметр же квадраттык миллиметр болушу мүмкүн. Бул жерде палетка квадраттык сантиметрлерге бөлүнгөн. Биз ушундай даяр алынган пленкадан фигуранын үстүнө коебуз, коюп туруп клеткаларды санайбыз. Демек бул жерде санаганда 98 клетка бар экен. Ошон үчүн аянты 98 сантиметр квадратка барабар. Бул жерде тесттерге көңүл бурсак, чембирдиктердин арасынан аянт бирдигин тапкыла дейт. Мында өзүңүздөр көрүп тургандай эле 7-де 1 мм квадрат, ал эми 15-де 1 ар. Туура жооптору 7 жана 15. Чоңдуктардын үстүнөн арифметикалык амалдар. 190 мм квадрат бөлүнгөн 5 барабар канча миллиметр квадрат. Мында биз 190 мм квадратты 5ке бөлөбүз. 5ке бөлсөк 38 мм квадрат келип чыгат. Аянт түшүнүгү башталгыч мектепте окуучулар аянт түшүнүгү боюнча 3-класста таанышышат. Анда негизинен көбөйтүү амалы менен толук таанышып бүткөндөн кийин бул түшүнүк киргизилет. Анткени аянт бул фигуранын тик бурчтуктун узуну менен туурасынын көбөйтүндүсү. Ошол себептен балдар көбөйтүүнүн маанисин терең түшүнгөндөн кийин гана ушул түшүнүк менен таанышышат. Ал жерде аянт, тик бурчтуктун аянты жана палетка деген чоң темалар бар. Бир нече саатка бөлүнгөн. Ошолордун ар биринде ушул сыяктуу түшүнүктөрдү калыптандыруу менен тапшырмаларды окуучуларга үйрөтүүгө карата көптөгөн нерселерди үйрөнө алдым. Жана ошондой эле буюрса практика жүзүндө кенен пайдалана алам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.